Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз азыр бардык бул жерде депутаттар өзүбүздүн округдагы жана ошондой эле кыргыз элиндеги көйгөй маселелерди айтып жатабыз да. Мен айтып кетер элем. Чындыгында бардык эл ушул каржы маселесине келип такалат да. Биз 2016 жылы ВСП плюстун кошулганбыз. Өзүңөр билесиңер, Евросоюзга экспорттоону көбөйтүшүбүз керек. ВСП плюс аркылуу 6200 товарды Европага биз салык жок алып киргенге толук мүмкүнчүлүк алганбыз. Ошондуктан Европага ташыган биздин жеке ишкерлер менен тыгыз байланышта иштесе жакшы болот деген. Мен мисал катары айтып кетейин. Бир эле жеке компания Германияга жаңгак менен кайналы ташыйт экен. 2022-жылы 1 миллион доллардан ашык жеткириптир. 4 миңден ашуун фермердин өндүргөн азык түлүктөрдүн баарын жеткириптир. Ошого окшогон биз жеке ишкерлерди колдой турган болсок, биздин экономикабызга да жакшы болот, экономикабызга салык жөөт, көбөйөт. Ошону менен бирге биздин бул жерде айтып жаткан бүткүл көйгөй маселе чечилет. Айлык акысы көтөрүлөт жана ошондой эле биздин бала бакча, мектеп дейбиз, жол дейбизби, ошолорго биз салганга мүмкүнчүлүк алабыз да. Качан гана сырттан алып отурбастан өзүбүздөн деле кылсак болот. Бул биринчи жолу ушул жеке ишкерлерди ушул именно ушул Европага каттаган жеке ишкерлерди биздин товарларды ташыгандарды кылсак болот. Жана ошондой эле өзүңөр билесиңер, мен аларды жакын күндө кабыл алып сүйлөштүм. Суунун кереги жок өсүмдүктөрүбүз да бар да. Мисалы бадам, ошондой эле жаңгак, ошого окшогон биздин жеке ишкерлер кайракы жерлерге ошолорду эгип, жана ошондой эле өзүңөр билесиңер, мисалы Ош Бишкек жолунда дагы кайракы жерлер көп. Жана ошондой Бишкек Ысык көл жолунда. Суу барбаган жерлерге ошолорду эге турган болсок, чындыгында түшүмүн көп берет жана ошондой эле Европада алар өтө баалуу, кымбат бада. Жана ошолорду сатсак, жумуш орунду болмок, биздин экономикабыз да көтөрүлмөк, жана ошондой чечиле турган бүткүл маселелерибиз да чечилмек да. Мен жакын күндөр ушул жакшы презентация даярдап атам. Жакын күндөр ошо өкмөткө сунуштайбыз. Ошонун ичинде да ушулар болот. Биздин казынаны кантип толтуруу жана ошондой эле кайсыл жактан толтурсак болот. Чындыгында биз азыркы күндө аткарып бийлине жардам беришибиз керек. Экономикабыз көтөрүлө турган болсо, баардык маселелер чечилет. Экономикабыз иштесе жетпей атса, жетпей атса биз чече албайбыз албетте. Ошондуктан мен жогоруда айткандарды ушул президенттин өкүлү сиз да эске алсаңыз,